Башка мамлекеттерде биринчи ТОны жазат, анан кредит алат. Бизде биринчи кредит алат, анан ТО жазат да. Маселен, машина биринчи заводдон чыгыш керек, анан техпаспорт алыш керек. Бизде биринчи техпаспорт алып алабыз да. Машина заводдон чыга элек. Бизде бул жок, кое туруңуз, мен барлыкчы орунду жол ТОсы жок башталды. Тест Бишкек ТОсы жок башталганын ачыкка чыгып атат. Мынагы азыр сиз өзүңүз айттыңыз, башында кесиптештерим суроо бергенде, долбоор дегенде сиз жумушчу долбоор менен эле алып депчи. Жумушчу долбооруңуздарда 67 километрге 60 миллион сом сурап атасыңар да. Туурабы? Бөлгөндө миллион, бөлгөндө 895, 900 миңден айланып атат. 1 километр жол, туурабы? Ушуну эмне себептен эсептеп чыктыңар? Кимдер эсептеп чыкты? Бул жерде 1 километр жол 895 болот бекен. Ыскел Жинегович, 14-нчы жылы Кокс деген германиялык фирма рабочий проект, анан кийин ТОсын жасаган. Ал жерде өзүңүз билесиз, 3-нчы техникалык категориядагы жол основаниясы көп жерлерде бар, искусственный сооружениялары бар, искусственный сооружениялардын көптөрүн мындай ремонт кылыш керек, бирок узартыш керек да. А так основном ал жерде жанакы дора одежданын гана материалдарын заводдон чыгарып туруп салыш керек. Ошондук үчүн бул жерде карьер жакын. Ошондук үчүн бул сравнительно башка проектке караганда бир аз арзан. Арзан, а? Анда угуп туруңуз. Талас-Тарас жолунун 3-нчы фазасы 30 километрде канчага тендерге чыгардыңар? 22 миллионго. 733 миң доллар. Тендерди Чакыр Яппы фирмасы тутту канчага? 17 миллион долларга. 1 километр жол 566 миң доллардан болду. Бул арзанбы же маданияттын жолу арзанбы? Жок, эме эмне? Бул жерде категориядан болушу мүмкүн. Кандай категориядан? Категориядан болушу мүмкүн. Бул Чакыр Яппы ошондой ширинасы, талшынасы бардыгы ошондой экен. 15-нчы жылы баштады, качан баштады? 15 ми? 15-нчы жылы. Шебенко кымбаттап кетти. Я. Шебенко арзандап кетти, же битум арзандап кетти. Жок, Неге? бул жерде эми Экеси көп. расстояние перевозка, анан тендерный продолженияны биз даярдабайбыз да, ошо катышкан фирмалар даярдайт. Ошол чет мамлекетке беребиз да биз. Проектни беребиз, чет мамлекеттен келип предложение берет. Ошо предложение негизинде отбор болот. Анан бул жерде силер алып берге көп, берге аз берди деп силерде кое албайбыз. Мен силерде айтып атам. Силер айтып атпайсыңарбы? Консультация мочи Швейцария фирма экен, ТОны жазган немецкий фирма экен. Кредит берген банк болсо, а биз кандай? Кыргыз эл төлөйт да. Кызыкчылык каякта? Кыргыз мамлекет төлөп атпайбыз, бул кредит да, туурабы? Эми чындыгында бул бизде мындай өнөкөт болуп келгенде, Ыскел Жинегович, мына былтыртан баштап мен азыр тапшырма коюп атам, чтобы консультативдик фирмалар өзүбүздүн немелер катышканга биз жол ачып атабыз. Курулуш фирмаларын өзүбүздүн фирмалар ошол жанагыдай эспи түзүп кандай неметкенге шарт түзүп атабыз, жана закондорун таап чыктык. Банк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кээ бир биздин ички фирмалардын прямой өздөрү катышуу боюнча шарттарын түзүп атабыз. Азыр эми мына 17-нчы жылдан баштап бир дагы чет мамлекеттик фирма келип бизге долбоор жасабайт. Буну биз министрлик колго алдык. Себеп дегенде буга чейин өзүбүздүкү турсак 3 дорого чет мамлекеттерге берип коюп жүрүшкөн. Ал факт. Мына ал Кокс деген фирма деле, башкалар деле, бирок эми мындан кийин андай болбойт. Болуп келген, бирок болбойт эми. Мен ушуга ишенбейм. Атамекендик мына эгемендүү СССРдин убагында салынган жолдор 50 жыл өмүр сүрүп атат да. Андан кийин эгемендиктен кийин салынган жолдор 2 жылга жетпей атат. Мына былтыркы салынган жолдор алманы сактасаң 6 ай чыдайт экен да. Силердин жолуңар кар менен кошо эрип кетпедиби? Жазында чыкты, кар менен кошо эрип кетти жолуңар. Азаттыкты уксаңыз, шылдыңдап атат. 1 километр асфальт жол салганча 1 километр пол салган арзан түшөт экен. Жыгачтан эле салбайбы, асфальт салбайбы. Мына Нурбек Карыч эсептеп берди. 50-кадан эле жол салайыкчы. Зато 2 жыл чыдайт да. Жыгачтын үстүнөн жүрсөк. Асфальттыгы чыдабай атпайбы. Эми жолдордун азыркы жыртыгы бул турмуштун чындыгы да. Мына мен ошо Тынычбек Кадырбек билет болуш керек, биз ошол жактан келебиз да.
Мына былтыркы эле жолго салган жолуңар. Азыр яма жолуң бар, туурабы? Бишкек Карабалта жолуң бар. Кар менен кошо эрип кетти. Асфальт эрийби? Эми Мороженое эрийт ишенем, кар эрийт ишенем. Эми асфальт кантип эрип кетти? кайсыл жол боюнча конкретно айтылып атат, мен азыр түшүнбөдүм. Бишкек Карабалта жолун эми баштап атабыз. Жок, бер жагында ямачный ремонт кылгансыздар. Эми чындыгында сиз айткандай кемчиликтер болуп келген. Болду. Биз мисалы жол салабыз, аны текшерип ала албайбыз. Текшерип ала десек, оборудованиебиз жок. Эми сиз консультативдик компанияны Жамшитбек караш, сиз аябай эле көп мактанасыз да. Анан көп мактанасыз. Бирок факт башка болуп атпайбы? Мына кермен жол курулуш. Акталчат, Акталадагы. Сиз буну 1 жыл менен мурун билгенбиз. Азыр ДДХнын башчысы каякта? СИЗОдо. 35 миллион боюнча. Аны ким буйрук бергенин, ким акчаны которгонун, ал киши азыр о дүйнөгө сапар салып кетти, туурабы? Кермен жол курулуштун ээси кайтыш болуп кетти да. кайчып болуп кетти. Кайтыш болуп кетти. Акчаны которгон киши түрмөгө түшүп кетти, туурабы? Бирөө өмүрзөгө, бирөө түрмөгө кетти. Акча 10 миң жок болуп кетти. Сиз айтып атасыз, өзүңүздүн акча менен курасыз деп. Сиз каякта акча менен курасыңар? Ал акчаны 35 миллионду ал военный неме болчу да, туурабы? Армейский, аны Россиянын коргоо министринин уруксаты жок, өкмөттүн токтому жок, чыгара албайсыңар даяктан. Акча которуп кеткен, 35 миллион жок орду түбү менен. Орду түбү менен жок. 3 миң жеген немени коррупция менен күрөшүп атат, камалып атат да. Чындык ушат, аны элдин баары эле билген, ошол экөөнүн реанимацияда канча күн жатканын мен жакшы билем. Реанимацияда канча күн жатышты ошол экөө. Мына бирөөсү о дүйнөгө кетти, бирөөсү түрмөгө кетти. Көпөрө жок. 35 миллион сомдон 10 миң. Мына коррупция каякта жатат. Анан көп эле мактанып жүрүшөт. Но жолдордун сапаты өзгөчө көңүл буруңуз, Жамшитбек караш. Мен ошону сурап атам. Мен сизге каршы пикирим жок. Бирок сиздин кол алдыңызда Бакыт туура айтып атат да. Сапатын колго ала албай атпайсызбы? Сапатын. Сапатты колго алыш үчүн алдагы тазалаңыз тегерегиңиз бар. Дорожный мафия деп жана Дайыр Атакулов туура айтты. Дорожный мафия бар деп. Ал мафия бар экенин карапайым калк деле билет. Элдин баары эле билет. Жол салганда, пол салганда арзан болот, элдин баары билип атпайбы эми. Жылда салат, жылда жок, жылда салат, жылда жок. Өмүр бою жол салып кетти. Мына Бишкек Ош жолу канча жыл чыдады? Туурабы? Бишкек Ош жолу канча жыл чыдады? 10 жыл чыдады. Биз ага кылмыш ишин козгоп качырып жибердик. Нурлан Сулаймановду. Ага орден бериш керек да. Адаң эки министрге орден бериш керек анда. Чындык ушул болот атпайбы? Орден бере турган министрди кубалап жибердик, кылмыш ишин козгоп. Орден бере тургандар жүрөт ушул жерде. Алардын кийинкилерди салган жолдору бар, тамтык чыгып кетпеди. Баасы да ашып кетпеди. Рахмат. Буну сүйлөшүлөт. Рахмат.